Калаган арам ой болобу башка жетиктүү маселелер жакында алдырдык. Кассалык аппарат боюнча маселелер турат. Свет, башка көп маселелер. Бир мамлекет биз менен даже нормалдуу мамиле кыла элек да. Эч бир мамлекет бизге келип, Кыргызстанга бир өкмөт башчысы да келе элек да. 2020-жылдан бери, октябрь окуяларынан бери. Ошондой биз изоляциядагы мамлекет катары өтө акыбалы зор да. Бүгүн экономикалык кризис турат алдыбызда. Ошолорду бирдикте чечкендин ордуна саясий куугунтук менен саясий куугунтук бактылуу канымат саясий куугунтук. Ошол эле Бекмат Куренов саясий куугунтук негизинде Жеңиш Молдокматовдор мамлекеттен бир тыйын урдаган балдар эмес да. Жаш балдар, чыныгы мекен үчүн күйгөн балдар. Мына кемпир абат менен орто токой сактап калды, кандай аракеттер жүрдү. Ошол эле Мадымаров турду ошол жерде, Жеңиш Молдокматов жүрдү. Көрөт да шунун баарын өз көзү менен көрөт. Ушулардын эптеп болбогон шылтоолор менен камап атышпай карайсың. Фейк деп дегене фейк эмес да, Бакыт Хасанов фейк болду эле. Жеңиш Молдокматов бийликти базып алууду, Кудайды карап логика жатпай турган немелер менен камасыздар, баарын чыгарды. Ойлойм жакшылык менен бүт эгер мындай мамлекет башкарса, түшүнүк менен биз мамлекет башкарып калдык. Эртең чындыкты айттым деп, ким чындыкты айтып үнү бийигирээк көтөрүлдү, ошого кылмыш ишин козгоп баштады да мамлекет. Бул жакшылыкка алып келбейт. Эртең козгосун. Эгерде Мадымаровду камасаңдар 100 000, 200 000 деген кишиге дагы түрмөгө место даярдап кое берсин деп. Ben malumatlar bağlaysa malumatlar var özgür Ben de kolum karmak olmuş çakay. Hem oy emne olsun mümkün. Balдар bala кезде oyunga toybay kalgan eкен, hem oynaşıp atar. Оператордун берүүнү. Бүгүн Садыр Жапаровдун маеги жарыяланды Чернечки. Анан ал жерден ошол сизди Орозай Нарматованы боюнча да билдирүү жазат. Анан бул боюнча окудуңузбу? Анан окусаңыз эмне деп атат? Мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбей турдум. Ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыптыр. Баардык кишилерге аныктама да коюп атыптыр. Бул menimçe öte çok madaniyatsızlık, öte çok savatsızlık esepleş gerek. Ülke başçısının diye oturgan kişi biraz kitapları para okup koysa olmak. Kılmışker de жалгыз gana sok çekim çıkarır. Bu kılmışker bulanday, bulmunday dep. Bunday deyip de janagı Kırgızda bir kelimet makal var da. Bayağı kop olarak bolup kalat yani men anın dengeline düşpeyle koyayım. Biröden şek sanayı öğretti. Gözü bit bardık masallarda ошондой чечип жүргөн жигит болуш керек да. Ошондой шек санап атса, башка болсо, эгерде Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын кандайдыр бир акча каражатка сатып жиберген болсо, Аллах Таала башынан баштап урсун ошону. Мына ошол өздөрү ушундай жолдор менен чоңоюп өскөндөн кийин элдин баары мендей болсо керек дешип атса керек да. Мен ал жигиттен айырмаланып бир солярка ташып жүрүп чоңойгон эмесмин. Men banktарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын тарбиясын алып, улуу китептерди окуп, улуу инсандардын тарбиясын алып чоңойгон. Ал жигит айтып аткандык жапайычылык. Ошол экөөнө тең бүгүндөн баштап мен айттым азыр кызматкерлерге буйрукту катты берген окшойт. Эмне түштөн кийин ушундай болуп чуркап калдыңар десе, көрсө интервью берген турбайбы депчи. Эс алуу эрүүгүдө жатып алып ойлоп тапкан ошол болду. Aman bolsun. Anında жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Ошондой. Ошол 2009-жылдагы протоколду Жапаров Кыргызстандын пайдасына чечилбеген документ болду деп сыпаттап атат да. Анан негизи эле ушул протокол боюнча сиз эмне деп айтасыз? Ошол протоколду биз азыр башынан баштап кайра иликтеп чыктык. Өткөндө келгенде да баштаганбыз. Азыр да иликтеп чыктык. Ошол эле Садыр Жапаров ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. Юридикалык күчкө ээ болбосо, эмне муну көтөрүп жүрөсүң, атаңдан калган табарикте кылып. Менден ушундай бир күмөн кетет да. Мүмкүн ушу жигиттер өздөрү ушуну жокко чыгарып беребиз деп убада берген сыяктуудай көрүнөт да. Себеп ал ошол эки тараптын мындай бир жерди алып алабыз дегендердин колун байлап койгон да. Чындасыңарбы, бул талаш жер да. Талаш жер болгондон кийин Лейлек менен Баткендин ортосунда карым катнаш үзүлбөсүн.
Биз 2011-жылга чейин Кыргыз эгемен автожолдору деген долбоорду ишке ашырыш үчүн бул 5 долбоордун бири Ош Баткен Исфана, Бишкек Нарын Торогат, Ош Алай Эркештам, Бишкек Талас Тараз, бул стратегиялык жолдор. Ошолордун жолдордун курулушуна биз толугу менен ишке ашырышыбыз керек эле. Кыргыз айылынан келген автоунаа жаран бир да өлкөнүн чегин бир кадамда баспай Бишкекке чейин келиш керек. Тешкерисинче Бишкектен чыккан киши айылына жетиш керек. Мына ошол момундай дарыядай болгон жерге эки жагына эки дотторду коюп алып, тажиктердин аскерлери, чек ара кызматкерлери ушундай кайтарууга алып, кыргыз кыз келиндерин баарын жалаңаштап чечиндирип алып, ит көрбөгөн коруктарды көрсөтүп аткан жер эле ошол. Азыр келип алып баатырдык кылыштын кажети жок. Биз ошол маселени чечкенбиз. Ошол маселе ушундай чечилгендиги боюнча сыймыктанабыз. Сыймыктанабыз. Буюрса кыргызды мындай бир көрүнүп келаткан кыраандардын баарын канатын кайрып келаткан кыргыз көз. Анан эртеси күнү айтабыз. Ушундай баатырлар болгон экен деп. Мына ошол Лейлектен чыккан, Сүлүктүдөн чыккан, Аркадан чыккан, Максаттан чыккан ар бир жаран Бишкекке чейин бир да бир тамчы бир жердин суусун кечпеш керек. Бир кадам бирөөнүн жеринен баспаш керек. Ал кыргыз жери менен келиш керек, кыргыз жери менен кетиш керек. Биз ошого жетишкенбиз. Ал үчүн сыймыктансак эле. Ушул окуялардын азыркы суракка байланыштуу, сизге байланыштуу окуялардын арты эмне менен бүтөт деп ойлоп атасыз? Сурак учурундагы суроолор кандай болуп атат? Азыркылардын колунан бардык нерсе келет. Мен айтып атпаймынбы, жанагы калемди көрсөтүп туруп бул эмне десем кашык деп да жооп берет мүмкүн. Мындай болуп келген. 95-жылдан бери карасаңар, биз эмне деген болсо ошонун баарына каршы сүйлөп келишкен. Тарых өзү далилдеп ордуна коюп атат. Бүгүн ошол интервьюсунда айтыптыр, Аскар Акаевич бүтүндөй бардык баягындай бир эмелеринен алынды деп, акталды деп. Азамат баракелде бар бол, аман бол айланайын. Анан кусуп атат, кусса ооздон оозго кускандыр. Бирок ал кыргыз казынасынан кусулганын көргөн эмеспиз биз. Кандай мамиле болушу мүмкүн? Билгендериндей мамиле кылсын. Бул керек болсо ошол бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан иш-аракеттин баары мага эмес, жана Нарматовага эмес. Бул ошол залда отурган 85ке ишарат. Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы бас дегенди бас, аткар дегенди аткар деп ошолорго ишарат берип, ошолордун коркутабыз деп атат. Мени го билесиңер, айланайын. Бул дүйнөгө ааламга жараткан Аллахтан башка эч ким коркуп албасын, билесиң. Анан ошондой болуп чакырып койсок, антип койсок, минтип койсок, анан мындай бир ойлонуу бар, жок кечирип койсок. Сиз азыр көп катары эле сурак берип атасыз. Статусуңуз өзгөргөн жок да? Булардын азыр сабатсыздык доорунда статусту өзгөртүп коюш бул 2 мүнөт. Бир звонок. Эмне үчүн деп суроо бербейт да. Кантип деп суроо бербейт. Бир нерсени баса белгилеш керек. Бул жердеки ошол тергөөдө иштеп аткан азаматтар дагы, жигиттер дагы абдан кыйналып атканын көрүп атам. Аябай кыйналып аткандарын сезип атам. Мен аларды жек көрүү сезимим жок, аял сезим гана. Ушундай. Биз канчалык болбосун мындай бир кээ бир суроолору кызыктуу суроо да. Өтө кызык суроолор. Анан бир мисал келтирип айттым. Касым Тыныстановду ушундай болуп кармаганда айтыптыр да, эмне үчүн десе, Касым Тыныстанов мындай деп жазган да, ороодо даның көп болсо, короодо малың ток болот деп жазган да. Бул чындыкпы? Чындык. Аны эмне кылып айтышты? Сен дейт данды мамлекетке тапшырбай өзүңдүн корооңда сакта деп чакырып атасың деп. Тамашты да, туура. Азыр эми ушул жерде ушул талаш болуп аткан жер биздин кыргыздын 100% кыргыздын пайдасына чечилген. Ушул 49 жылдын ичинде бизден акылдуу, бизден эстүү азаматтар келип, биз аларга далилдей албай атабыз. Себеп дарыянын эки четине тең автомат, пулемет, кумдан жанак каптарга толтуруп, дот куруп турушуп алган. Азаптын азабын көрсөтүшүп аткан. Ушул бизден эстүүлөр келгенге чейин талаш жер деп туруп,
Бирок биз жолду курушубуз керек. Кыргыз катташ керек. Жашоо токтобош керек деп чыккан маселенин ушунчалык деңгээлге көтөрүлүшүнө себеби эмне десеңиз бирөө гана ошол сабатсыздардын сабаттууларды көрө албастыгы. Жанагы ошол ижарага алган мөөнөт 49 жыл бүткөндөн кийин жердин статусу кандай болушу мүмкүн? Жердин статусу эч кандай өзгөрбөйт. Себеби мен дагы бир жолу айтам, аны Садыр да айтып атат. Юридикалык күчкө эмес деп. Жердин макамы бир гана учурда өзгөрөт. Ал делимитация, демаркация. Делимитация, демаркация бир гана учурда болот. Ал эки мамлекет, эки тараптуу ратификация болгон. А бул маселе ратификацияга кирген эмес. Тескерисинче 24 декабрда Ош шаарында 2009 жылкы мен кеткенмин отставкага ал кезде бизден кийинки комиссиялар бүтүндөй топтолуп отуруп биз койгон тарапты аткарбагандыгы үчүн ошол токтомду толугу менен протокол толугу менен жокко чыгарышкан. Жок нерсе. Бүттү. Макул. Ийгилик, рахмат. Сиз калган тийиш. Жакшы. Болду. Эртең. Сизге ийгилик Кудай. Рахмат. Сабыр берсин. Saat kaçta? 9:30. Saat 9:30. Урматтуу мекеничтер. Биздин жогорку кеңештин депутаттары в полном составе десем шаарына чыкпайм. Эртең кечи. Siz менен биз. Урматтуу мекеничтер, азыр урматтуу мекендештер, эртең саат 9:30 ушул жерден жолугушабыз. Ага чейин сак саламатта болуңуздар. Тергөө эртең саат 9:30 уланат. Токтон Алиева 2, дроп 1. Урматтуу мекендештер, эртең саат 9:30 кайра эле ушул жерден жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Ийгилик достор.